Великий полководец предпринял поход на Согдиану в 327 году до нашей эры. Считается, что время посадки орехоплодных лесов в Арслан-Бобе – первое тысячелетие до нашей эры, то есть до 300 года до нашей эры. Даты сходятся. Значит, вполне возможно, что Александр Македонский проходил через Кыргызстан и забрал кыргызские орехи с собой. Первое место, где они нашли свое распространение, это соседний Таджикистан, а именно бывшая Александрия Эсхата. Посадка грецкого ореха идентична арслан-бобским плодам, только разве что немного моложе. Позже сын Филиппа II сажал орехи по своей империи. Где-то они прижились лучше, где-то хуже. Например, в Персии царский желудь был гораздо крупнее, чем в Греции. Уруңуз мундузга карата бир да уламыш бар. Эмне уламыш бар? Анысын жакшы айта албайт. Бул баягы Искендер Зулкарнайн деп атпайбы? Бул баягы Македонский. Баягы кол менен баягы чаап келатканда бул мундуздар, негизи кыргыздар ойлонгон дейт, кантип кол тозобуз, үчүнө күч бере албайбыз деп кеңешип алып чечише албай атканда бир кезекте айтат, жанагы биз Алдабызбай Абакан Абышка деп атпайбызбы? Абышкандын аялы Айым дейт. Айым апа. Ушул сиз айтпайсыз мына. Айым десем Айым апа астынан тозуп, төөгө бүт барын жаңгагын жүктөтүп алып барып тозуп, астынан тозуп анан буга эмне келди десе анан кайда барасыңар мындан ары? Анан бирок солдаттар ооруп, ичөтүп баарынын баары шайы бош болуп калганын байкайт. Анан мен силерди аяктырайын. Отуруп бул жерден тамак ичкиле, чай ичкиле деп анан баягы жаңгактардын баарын ар бирине бирден экиден берип анан баягылар бул эмне деп чагып жешип, андан бир-эки күндөн зыңкыйып жакшы боло баштайт да. Жаңгактын күчү, баягы токойдогу баягы таза суу баарын ичип эметкенден анан эмне керек дегенден бул канча дейт. Биздин эл ушунча, дагы ушунча калды тиякты. Биздин эл ушундай деп баягы төөдө артылып турган баягы мушок жаңгакты көрсөткөндө бул кыйын эл экен. Притом аял тозуп чыкса момундай кылып. Бизди момунтип аяктырып атса, кой бу жерден кайра тарталы деп кайра тартып кеткен деген сөзү бар. Вот ошол туура. Айым апа 5 төөгө жаңгак чүктүп анысы бар. Астынан тозгондо айткан Айым апанын айтканы бар экен. Сизди урушалы деп аскалы зоодон күттүп келбедиң. Келбедим деп. Суусу жок чөлдөн күттүп келбедиң. Жемиши көп, тиги жаңгак токойлуу жерден күттүп келбедиң. Негизи биздин максат уруш эмес, биздин кыргыз эли кеңешип туруп, ар бир кыргыз сизге бирден жаңгак тартуулайт. Мына ушул жаңгакта жесеңиздер айыгып каласыздар. Биз тынчтыкты каалайбыз дегенде ана баягы жаңгак жегенде өзүң айткандай баягы муздак таза суу жаңгак менен 2-3 күндөн айыгып калгандан кийин айткан турбайбы? Уламышты айтып атпайбы? Тиги Македонский айтып атпайбы? Канча кишиге жетпей калды десе Айым апа айткан экен. Жетпей калды эмес, жаңгак ашып калды. Буякта дегенден ошондой чочуган турбайбы? Ушунча кыргыз турса, мен кантип жемей келем деп, жанагы алып кетип грек орехи деп калган ошондон дейт да, грек жаңгагы деп. Болбой. Анан жана жолдон келатып, жанагы Анжияндан өтүп, Кара Дарыянын боюна келгенде Айым апа толгоп төрөп коймой Арстан деген бала төрөлүп, анан ошол төлөгөн Айым апа айыштагы деп айтылып, анан Арстан ошондо белгилүү киши чыгып анан бап деген сөз кошулган, бул бир бөлүгү тиешелүү деген сөзгө деп кошулат. Арстан бап деп айтылат экен да.